Баткен районунун Үчтөө айылы тажик айылдарына жакын жагашып чек ара көйгөлөрү курч. Жогорку класстын окуучулары кошуна айылдагы мектепке барып окугандыктан жолдо пикир келишпестиктерге дуушар болушат. Жергиликтүүлөр бул сыяктуу көйгөлөр менен өлкө башчысына кайрылып, айылга 225 орундуу типтүү мектептин курулушу башталган. Курулуп бүтсө, биринчиден балдардын узакка барып окубай турганы белгиленет. Анан тажик кыргыз болуп урушканы азаят деп ойлойбуз. Себеби Таштымшук айылга барганда бир тарабы кыргыз, бир тарабы тажик болгондо балдардын ынтымагы кетет деп ойлойм. Анан биздин дагы балдарыбыздын чоң мектепте окуп, заманабап мектепте окуйт деген мен ойдо болуп жатамын. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлү астында Баткен районундагы чек арага жакын жайгашкан айылдардын инфра түзүмүн жана анда жашаган тургундардын жашоо шартын жакшыртуу аракеттери күч алды. Үчтөө айылындагы 24 орундуу бала бакчанын курулушу да 2020 жылдын июнь айына бүткөрүлөт. Бул айылда бала бакча болгон эмес. Элдин мурдагы өздөрү салган чайханада өздөрү мындай салган да курган. Ошону детсад кылып, ошол жерде балдар тарбияланып атат. Эми бул айылга мана бул детсад түшүп калса өтө жакшы болот. Бул айыл чоң айыл болот. Мына мунун биягы дагы бир 400 кожолукка огород берип атат. Өтө керек да бул айылга. Бул малга чейин балдар детсад дегенди билген эмес. 2018 жылга салыштырмалуу 2019 жылы Баткен облусунда капиталдык курулуштардын жана оңдоп түзөлөрдүн саны 2 эсеге өскөн. 2019 жылы Баткен районунун Аксай айылындагы мектеп капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ФАПтын имараты курулду. Лейлек жана Баткен райондорунда, Сүлүктүү шаарында прокуратура кызматкерлерине батирлердин курулуштары да толугу менен бүткөрүлгөн. 20 объект бүткөрдүк. Ошонун 20 объекттин былтырга салыштырмалуу 2 эсе болот да. Былтыр 18 жылы 10 объект бүткөрүлсө, быйыл 20 объект бүткөрүлүп атат. Ошонун 18и документалдуу кабыл алынып, акт водасы тапшырылып өттү. Экөөсү бүттү, бирок баягы документи үлгүрбөй тапшырылбай калды. 2020 жылга көп жылдардан бери курулушу башталып, бүтпөй келген мектептерде бүткөрүлүүсү күтүлүүдө. Жалпысынан бул жылы 30дан ашык объект тапшырылат. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.